кайненем жана чоң апасы жолдошумдун 1 айдан кийин эле айтты. Болду, рахмат, жүгүнбөй эле кой, жакшы, молодец. Сен биздин үй бүлөгө кирдиң, все. Биз Займира экөөбүз баш кошуп жашаганыбызга 9 жыл болду. Биздин 3 балабыз бар. Үй бүлөдөгү бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибизди колдоп келебиз. Мен жолдошум бизди балдарыбызды үйдөн кыргызча сүйлөдү. Биз үй бүлөдө ошол кыргыздын салттарын сөзсүз айкалаштырып жашайбыз. Бул эң сонун нерсе. Ошон үчүн кыргызбыз да. Албетте болот, сөзсүз болот да. Салт сана деген бул негизи жакшы нерсе го. Каада салт сана булар ошол ошончун баардыгы эле салт сананы аралаштырып келебиз. Мисалы үчүн эми баарыбызга белгилүү салттардан бул жана эме салттар да, түшө кесүү деген сыяктуу салттар баарын эле аткарып келүүгө аракет кылабыз. Келин жаңы болуп келгенде жүгүнөт, аны баарыбыз эле билебиз. Мен жүгүндүм, бирок мага кайненем жана чоң апасы жолдошумдун 1 айдан кийин эле айтты. Болду, рахмат, жүгүнбөй эле кой, жакшы, молодец. Сен биздин үй бүлөгө кирдиң, все. Ооба. Мен болсо өзүмдү даярдап жүргөм да, тиги 1 жыл ушинтип жүрөт экенмин депчи. Негизи үй бүлөдө бири-бирине жардам берип туруш керек. Анан ошол эркек кишинин дагы аялына, бир гана аял эмес, аял затына берген жардамы негизи аябай чоң нерсе да. Бир гана аялына эмес, кичинекейинен ошентип энесине, эжесине, карындашына да жардам берген киши сөзсүз өзүнүн үй бүлөсүндө дагы ошо өзүнүн жубайына жардам берет да. Баары экөөбүз сүйлөшүп, экөөбүз чогуу чечимдерди чогуу чыгарып, терпениясы менен. Мен анткени 16 жаштагы аябай эрке кыз болчумун. Үйлөнгөнгө чейин уже баарын түшүнүп калгам да, баарын чогуу кылыш керек, баарын сүйлөшүш керек. Ошол эле салтым болобу, ошол эле өкмөр түгөйлөрдүн ортосунда болгон бир отношениялуу эмне болобу, ошол ар бир нерсенин жаман жагын, минус жактарын көп ойлонбош керек экен да. Тескерисинче плюстарын көп ойлонсо, жашоо кызыктуураак, анан бактылуураак болот экенсиңер. Менден ушундай кеңеш. Жаңы түгөйлөргө кеңеш, баарын чогуу чечип, баарын кеңешип, чогуу чечимди чыгарышса, чогуу уруш дагы болбойт, бактылуу болосуңар. Эң биринчиси баарын чогуу кылгыла, бүт баарын. Үй бүлө эң башкысы. Ошол үй бүлө бактылуу болуш үчүн ушу баарына жетиш керек экен да. Жумушуна дагы, айлана чөйрөсүнө дагы, баарына. Ошонун баарына жетишип, баарын бирдей алып жүрсө, адам бактылуу болот. Биз ошондой кылганга аракет кылабыз. Эң башкысы биз үчүн гармония, үй бүлөдөгү гармонияны сактагыла.